күз мезгили келгенде элибиздин ден соолугуна кам көрүш максатында бир топ ойлонуп ушу ыкчам райондук ыкчам иштөө группалары менен штабтар менен согласовать этип мына ушул жерге келип бир топ жолу врачтардын өздөрүнүн инициативалары менен ушул зданияны таап райондун так ортосунда жайгашкан зданияны биз бардыгыбыз бир чечимден жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын башчылары менен күзгүгө ушул жерде Сузак райондук инфекционный оорукананын инфекционный бөлүмү катары ачалы деп атабыз. Бүгүн биздин аркабызда турган имарат бир топ жылдан бери аз гана студенттер окуп кароосуз калып кетип бүгүнкү күнү колдонууга жараксыз бойдон турат. Райондун Лелин айыл аймагындагы номер 36 кесиптик лицейдин жатаканасы жугуштуу оорулар бейтапканасына айланат. 5 кабаттуу эски имарат аймактагы жеке ишкерлердин, жергиликтүү бийликтин жана ыктыярчылардын жардамында ашар жолу менен оңдоло баштады. Эми чындыгын айтыш керек, бүгүн уюштурулуп аткан иш-чараны бардык айыл өкмөт жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бардыгына бөлдүк. Мына квадрат метр менен 5 этаждын бардыгын бөлдүк. Негизи бул жерде бир дагы республикалык бюджеттен жана башка бюджеттерден акча каражаты сарптайбыз деген ой жок. Бүгүн элибиздин деми менен, ыктыярдуу группалар менен, өзүнчө бир патриот инсандарыбыз менен бүтүрөбүз деп колго алдык. Сузак аймактык больницасы менен Октябрьский аймактык больницасы бар. Ал жерде инфекционный отделениялар бар, бирок ал жерде койкалардын саны 30-20дан эле. Бүгүн биз экинин тең бириктиребиз. Эгер ушул здание бүтүп кала турган болсо, 3-4 местаны эки больницанын инфекционный бөлүмүн тейлеген врачтарыбыздын баарына жакшынакай шарт түзүп атабыз. Ошолорду ушул жерге алып келип, жалпы район боюнча кабыл алабыз. Ашар жолундагы курулушка райондогу бардык айыл өкмөттөр, мекеме ишканалар өз салымдарын кошуп жатышат. 21-июлда курулушка старт берилди. Маселен, Сузак райондук электр тармактары ишканасы акысыз кызмат көрсөтөөрүн белгилеп, алгач 15 электрик монтаждоо жумуштарын баштап беришти. Жатакана Союз малында курулуп, эски электр монтаж зымдары эскилиги жетип, азыркы заманга талабына жооп бербей турган болуп калыптыр. Ушул себептен биз буну бир сыйра азыркы оорукананын талабына жараша кылып, ошол талапка жооп бере тургандай кылып туруп, электр монтаж жумуштарын, электр зымдарын, жараксыз абалга келип калган жабдууларын толугу менен алмаштырып, ушундай көмөк көрсөткөнгө келип турабыз. Имаратты капиталдуу оңдоодон өткөрүү үчүн алдын ала болжолдуу 10 миллион сом каражат керектелери эсептелген. Жумуштар максатка ылайыктуу бүтсө, ноябрь айында Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү ушул жакта иштей баштайт. 304 орунду оорукананын 20 койкасы жандандыруу бөлүмүнө ылайыкташтырылат. Өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушул жерге жардам көрсөтөлү деген ойдо болуп атабыз. Учурдан пайдаланып, Сузак районунун жаштарына, агаларыбызга, колунда бар адамдарга ушул кыйналып аткан жарандарыбызды ушундай кырдаалда чогуу алып кетели деген ойдо чакырып кетет. Бизге келгенде дагы 4 айдын жүзү болду. Бир топ 21-июлда жатакананын алдында өткөн марафонго демилгелүү топтор, коомдук уюмдар жана мекеме ишканалар өз салымдарын кошуу үчүн келишкен. Айрымдары курулуш материалдарын, кээ-бирлери керектелүүчү тетиктерин көтөрө келишкен. Арасында азымынча пенсиясын көтөрүп келген ардагерлер да бар. Сиз эмне канча салым коштуңуз, эмне бердиңиз? Мен эми пенсионер адаммын. 6800 сом пенсиям бар. Ошону майдын 11 алып туруп, 12 майда баягы счет ачты доктурларга. Ошону өткөрүп бергенмин. Майдын пенсиясын. Майдын пенсиясын. Мен кытайчан. Айта бериңиз. Анан азыр дагы ушундай неме болуп атат дегенде мен сүйүнүп, мен ачка отурсам, неме болсо, şu nemeni alıp pенсияны берейин деп туруп, мана пенсияны 6800 сом пенсияны азыр берем. Менен бары ушу. Өзүм аялымдан берейин, аялым инсул 8 жылдан бери. Мана доктурлар менен алышып атканы, менин бир балам шулакта азыр ооруп жатат. 10 күн, 15 күн болуп калды. Көрүп атат, доктурлар кантип иштеп атканын.
Сузак аймактык ооруканасына пневмония менен кайрылгандар көп болгондуктан төрөт бөлүмүнөн башка бөлүмдөр жабылып, илдетке кабылгандар дарыланууда. Учурда аталган бейтапканада 115 адам дарыланып жатат. Мындан улам райондо кошумча оорукана ачуу зарылчылыгы күч болуп турат. Сузак районунда 300 миңдей адам жашайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.